Аял киши уну айдап жүргөнү акыркы жылдары кадыресе көрүнүш катары саналууда. Бирок 12 тонналык троллейбусту башкарып 50ден ашык жүргүнчүнү ташып жүрүү да чоң милдет. Кармановус 2 жылга жакын убакыттан бери бул тармакта иштеп келет. Айкөкүл иш убактысын баштаарда алгач наркологиялык бөлүмдөн өтүп жумушка сапар алат. Анткени коомдук транспортты башкаруунун тартиби ушундай. Мындай ири көлөмдүү коомдук транспортты башкаруудан тышкары ар кандай кырдаалдарга даяр туруу үчүн ал өзү айдап жүргөн троллейбусту оңдоп да жиберет. Угольный ставка деп коет, биз ушул менен жүрөт да. Ошонусун алмаштырабыз да, жаандагы көп жеп салат да, ошонусунчу. Азыр мен Асамайга жетип дагы которушум керек да. Күндүз болсо 2 күнгө чейин жетет. Сырттан караганда троллейбусту айдоо оңой көрүнгөнү менен жумушу ары түйшүктүү жана оор. Кезинде мугалим болууну кыялданган Айкөкүл техникага кызыкканынан улам айдоочулук мектептен билим алып, 6 ай аралыгында жол эрежелери менен таанышып чыккан. Мен оюма да келген эмес да, вообще троллейбус айдайм депчи. Такыр ойлогон эмесмин. Бир жолу немеде 4-чү троллейбустун линиясы менен бир эжелерди көрүп, аябай кызыктым да, чоң эле эжелер да. Мага менен тең эжелер. Өзүм барып эле атайын сурадым да. Эже кандай айдайт, кантип окуйт, муну кантип үйрөнсө болот депчи. Анан барып жанына отургузуп алды. Ал эже да аябай жакшы эже да, азыр дагы деле иштеп жүрөт да. Ал ошо как раз мендей жашында келиптир да ушу троллейбуска. Азыр уже 50ге чыкты да ал эжечи. Анан оңой эле дейт, бирок узунун, анан биздин үстүндө жолубуз бар да, үстүндө дагы астында да 2 жол бар, ошону карап эле иштеш керек. Айкөкүл айым сыяктуу коомдук транспортты башкарып иштеп жүргөн айымдардын саны арбын. Бишкек шаардык троллейбустук башкаруусунун директорунун орун басары биздин кызматкер айымдарга орден тагуу да аздык кылат дейт. Жашоодо аялдардын троллейбус иштегени аябай оор. Мен аялдарга эгерде бүт шаардык транспортто иштегенде бардыгына, мисалы үчүн ушундай пробкаларда, ушундай заторлордо иштегендер баарына медаль берсем, аялдарга, иштеген аялдарга орден бергенге таскуда. Анча-мынча айдоочулар ага неме кылбайт да. Окуй деп баягы кетип атса дагы рулда аялды көрсө кайта урушуп, мындай тилдешип өтүшүп кетишет. Андай өздөрү башкара албайт ошол техниканы, хоть кандай асфальт болсо дагы. Найзик кыздын чоң транспортто айдап жүргөнүнө таң бергендер да кезигет. Клиенттерим келип сурап кетет, ошо троллейбус айдаганга жашым жетти беле депчи. Жашым жеткен, 2 балам бар десем, анан деп калышат, ошо кичинекей эле кыз экенсиң го депчи. Ушундай узун, чоң неме сарайда болгону менен кантип сүрөп жүрөсүң деп. Аял киши башкарган коомдук унаага жүргүнчүлөр тескерисинче коркпой чыгышат. Анткени шашылып айдоо сыяктуу эмоциялуу көрүнүштөр аял кишилерде көп кездешпейт. Кыз киши даже ответственныйраак болот да, внимательныйраак болот. Айырмасы жок, эркек киши самое главное окуусун жакшы бүтүп правиланы билсе эле болот. Негизи эле аял киши автотранспортко рулга отурганы мен үчүн чоң эле жетишкендик деп ойлойм. Анткени мен өзүмдүн деле правам бар, аны жакшылап окуп, жол эрежесин билсе, жакшы эле болот. Айдоочу кыздын апасы башында чочулап бул кесипке каршы болгон, бирок кызынын аракети апасынын каршылыгында жеңип өттү. Анткени жаштайынан койгон максатына жете билген 26 жаштагы кыз бул ирет апасын оңой эле көндүрө алган. Баары деле атасы шофер киши болчу, анан өмүр бою эле шофер болуп жүрдү. Анын характери бүт окшош болгондуктан ошо атасын тартып шофер болом деп эле мындай кызыкчу да. Атасы маршрутка көп айдаган, маршруткасын айдап ушунчу. Анан бирок бир күнү эле келип калды, мен троллейбус окуйм деп. Мен каршы чыктым чындыгында. Атасы мейли деп эле же жок деп эле атасы угуп эле түн болду. Анан атасынын жолун жолдоп атса, ага майдай эле жактабыш керек. Мен бир оосу адегенде каршы болдум, анан болбой койду кыз. Анткени аябай мындай чечкиндүү кыз болгондуктан өзүнүн беттегенин алып кеткен кыз да. Чоңойгондо акча табам, иштейм, апам кийим алып туфли алып. Айкөкүл ар бир жүргүнчү үчүн жооптуу экенин жакшы түшүнөт. Бул кесипти тандап аркалап жүргөнүнө өкүнбөй, тескерисинче элге кызмат өтөп жүргөнүнө сыймыктанат. Махабат Өмүрбекова, Нурлан Мамытов, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.